Акеме деген проект бул багытын табыш үчүн арналган проект болуп эсептелинет. Өзүңүздөр билгендей эле жакшы сөздөр бар. Бул максаты жок адам бул жээкти көрө албаган кеме сыяктуу деп айтат. Биздин каалаганыбыз бул проект аркылуу биз жаштарга, өзүбүздүн досторубузга, жаштарга туура багыт көрсөтүүнү каалап жатабыз аябай. Сиздердин жардамыңыздар менен, сиздер менен биргеликте ушул проектти ишке ашырган жатабыз. Аккеме деген проектке катышуучулар булар ата-энесинен эрте айрылган же болбосо бир кыйынчылык менен жашаган балдар үчүн же болбосо бир жашоодо бир чоң сокку көргөн балдар үчүн арналган проект болуп эсептелинет. Бул проектке катышуучулар 12 жаштан 18 жашка чейин деп алып атабыз. Атайын мотивационный тренингдер, профилдик ар кайсы багытта, например, ар кайсы баланын өзүнүн кызыкчылыгында, кызыккан багытындагы тренингдер, семинарлар, шыктандыруучу бир мотивациялык оюндар, интеллектуалдык оюндар болот. Бул биз ишенебиз, бул проект аркылуу сөзсүз түрдө балдар өзүнүн проекттин жыйынтыгында биз результатын көргүбүз келип атат. Балдар өзү каалаган, өзү кыялданган нерсесиге жетүүгө, максатыга, тактап айтканда максатыга жетүүгө бир түрткү болгубуз келип атат. Аккеме проектисинин ичинде бул атайын 10 баланы тандап алгыбыз келип атат башында. 10 балага профилдик ар кайсы багытта баланын өзүнүн кызыккан багытында семинарлар болот, тренингдер болот. Андан сырткары ар бир баланын, 10 баланын ичинде өзү, мисалы үчүн мен журналист болууну кызыксам, Кыргызстандагы номер 1 журналистти алып келип, анын наставниги кылып, ошону менен чогуу жүрүп, өзүнүн баягы максатына, кыялына жетүүгө бир түрткү болгубуз келип атат. Себеп Кыргызстанда өзүңүздөр билгендей эле 130 миңден ашуун томолой жетим десек, томолой ата-энесинен эрте айрылган балдар бар десек болот. Ошолордун көбүнчө өзүнүн ишенген тоосунан айрылгандан кийин баягы көптөгөн баягы психологический жактан басым болуп, өзүнүн максатыны, кыялын жоготуп алат экен. Ошолорго биз бул менен эч нерсе токтобойт. Биз дагы аракеттенип, өзүнүн кыялына, максатына жетсе болот деген бир стимулду, мотивацияны бергибиз келип атат. Негизи биз эксперимент катары буга чейин дагы өткөргөнбүз. Атайын жайлоодогу баягы койчумандардын, малчылардын балдарын, атайын баягы боз үйдө жүргөн балдардын, боз үйдө жашашат го баягы жайлоодо. Ошондой балдарга атайын барып, семинарларды өткөрүп, биз жыйынтыгын көргөнбүз, мыкты мотивацияны алып, азыркы учурда ошол балдар жакшы окуп, өзүнүн максатына баягы танбастан, мен койчунун баласымын же мен мүмкүнчүлүгүм баягы башкаларга караганда азыраак деген баягы стереотиптерди өчүрүп, өзүнүн азыр мыкты, кандай десем, өзүнүн бүт тараптан кыялына, максатына аракет кылып атат. Бул болсо более, кандай десем, масштабтуураак алгыбыз келип атат. Башында биз 10 баланы алып проект аркылуу жыйынтыгын көрөбүз. Сөзсүз түрдө бир Кыргызстан боюнча аябай бир чоң акыбат алгыбыз келип атат. Урматтуу достор, дүйнөдө балдар көп, бирок жардамга муктаж балдар да бар. Аккеме долбоору жаңы жылдык сыйкыруу болуп, балдардын үмүтүн кабыл алышына ишенем.